Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз адабияты сабагы. Бүгүн Чын Куран айынын 10-у. Сабактын темасы Алы Токомбаевдин Кандуу жылдар романы. Сабактын максаты Алы Токомбаевдин Кандуу жылдар чыгармасы менен тааныша алышат. Китепти окуу менен берилген суроого так кыргыз тилинде жооп беришет. Уккандарын эсине сактап, кайра айтып бере алышат. Сөз байлыгы, сүйлөө кеби өнүгөт, өз оюн эркин айтууга үйрөнүшөт. Окуучулар акылдуулукка, эмгекке, билимдүү болууга, ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, бири-бирине көмөктөшө билүүгө тарбияланышат. Балдар, эми биз буга чейин Алы Токомбаевдин силер менен өткөнбүз. Эми дагы бир жолу кайталап алалы. Төмөнкү видеороликтен Алы Токомбаевдин өмүр баянын карап көргүлөчү. Кыргыз профессионалдык адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргыз эл акыны Кыргыз Республикасынын Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси. Алы Токомбаев 1904 жылы азыркы Чүй облусунун Кемин районундагы Кайыңды айылында оокаттуу үй-бүлөдө туулган. Атасы Токомбай өз оокатына тың киши болгон. Энеси уул бала элдик ооз-эки чыгармаларды жакшы билгендиктен, аны баласына айтып берип, уулум тез көркөм сүйлөөгө үйрөткөн. Кыргыз элинин 1916 жылдагы көтөрүлүшүндө Кытайга качып 1917 жылы кайтат. Бала кезиндеги турмушун көркөм чагылдырган Эшим жетим, Жараланган жүрөк, Капчыгай жана башка чыгармаларын жазат. 1922 жылы Ташкентте окууга барат. Алы Токомбаев советтик партиялык мектепке кабыл алынып, сабатын ачат. Комсомолго мүчөлүккө өтөт. 1923 жылдан 27 жылга чейин Сакуда билим алып, 1927 жылы Кыргызстанга келет. 1927 жылдан 1929 жылга чейин Республикалык Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору болуп иштейт. Ушул убакыттан баштап Алы Токомбаевдин өмүрү адабият жана журналистика менен байланыштуу болот. Ал Борбордук басманын Кыргыз секторунун редактору, Кыргыз Манбасынын редактору болуп иштейт. 1934 жылдан 40 жылга чейин Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы, андан кийин Советтик Кыргызстан журналдарынын редактору. Эркинтоо газетасынын 1-номеринде Алы Токомбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры басылып чыгат. Чыгарманын башталышында алгач Чалкар, Балка деген лакабат менен чыгат. Алы Токомбаевдин Ленин жөнүндө деген биринчи ырлар жыйнагы 1927 жылы жарык көрөт. Бул жыйнакка кирген ырлар кошок түрүндө жазылат. 1929 жылы Алы Токомбаевдин Аялдар айнеги ырлар жыйнагы жарык көрөт. 1932 жылы Атака, Эмгек гүлү, 33 жылы Токомбаевдин биринчи ырлар жыйнактары, Туткун Марат поэмасы, Тандалган ырлары. 1930 жылы Кыргыз элинин турмушундагы актуалдуу темаларга арналган. 1934 жылы Акындын Биздин китеп, 35 жылы Канаттуу достор деген ырлар жыйнагы жарык көрөт. Алар балдар адабиятынын башаты болгон. Акын 1937 жылы ыр менен жазылган Кандуу жылдар романынын биринчи бөлүгүн, ал эми 1947 жылы анын экинчи бөлүгүн Таң алдында деген ат менен жарыкка чыгарды. Романда Кыргыз элинин турмушу 1916 жылдагы көтөрүлүштөн баяндаган. Таң алдында романы 1967 жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болот. Атамекендик согуш учурунда Алы Токомбаевдин поэтикалык сөздөрү жалпы элдин фашисттерге каршы күрөшүн терең чагылдырган ырларын терең жаратат. Мен солдат, учуру келди, өч алабыз, алга, Октябрь байрагы желбирейт.
советтик мотор, бүгүн Ленин жок деген ырлары атасак болот. Алы Токомбаев, Лермонтов, Некрасов, Шевченко, Маяковский, Гёте, Шиллер, Гейне, Абай, Жамбыл Жаабаев жана башка көптөгөн поэтикалык чыгармалардын кыргызча сүйлөткөн. Мына балдар, бул силер төмөнкү Алы Токомбаевдин өмүр баяны менен дагы бир жолу тааныштыңар. Балдар, эми биздин бүгүнкү темабыз ушул эле Алы Токомбаевдин Кандуу жылдар романы жөнүндө. Аны эмесе кунт коюп угуп отургула, конспектиңерди ачып жазып алгыла балдар. Алы Токомбаевдин Кандуу жылдары Кыргыз элинин 1916 жылындагы падышалык Россиянын жана жергиликтүү бийлөөчү таптын эзүүсүнө каршы улуттук боштондук көтөрүлүшүн, анын жүрүшүн, чыгыш себебин, кыймылдатуучу күчүн, жеңилишин, элдин Кытайга качышын, Кыргызстанда совет бийлигинин орношун көрсөтүүгө арналган кыргыз жазма адабиятындагы ыр менен жазылган биринчи роман экен балдар. Ыр менен роман жазуу дүйнөлүк адабияттын тарыхындагы сейрек көрүнүштөрдүн бири болгон. Алы Токомбаев Кандуу жылдар романы менен кыргыз поэзиясына эки зор жаңылык киргизген балдар. Биринчиден, романды ыр менен жазылган формасын, экинчиден ошол роман жанрынын ичиндеги тарыхый романдын түрүн алып келди. Булар акындын кыргыз поэзиясына түр жагынан кошкон салымы болгон. Кыргыз эли башынан өткөргөн тарыхый окуялардын ичинен эң эстен кеткис трагедиялуу учурлардын бири болгон 1916 жылдагы боштондук үчүн болгон күрөшүн биринчилерден болуп жазма адабиятынын эпикалык салтындагы реалисттик поэзиясында туруп түптүү окуяларды түптүү кырдаалда чагылдыруу аркылуу аны мазмуну жагынан байыткан балдар. Балдар, Алы Токомбаев ушул чыгалган романы үчүн 1967 жылы Алы Токомбаевка бул романы үчүн Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты деген ардактуу унаам берилген. Балдар, көрдүңөрбү? Алы Токомбаев Кандуу жылдар романын поэмасын балдардын 1916 жылдагы боштондук үчүн болгон элдин кыйналганын, элдин Кытайга качканын айтып жазган экен балдар. Мынакей, ушул романды үйүңөрдөн дагы бир жолу окугула. Үйгө тапшырма балдар. Текстти айтып берүүгө даярдангыла, сөздүктөрдү жаттап алгыла. Үйгө тапшырма 45 беттеги үй тапшырмасын аткаргыла. Текстти айтып берүүгө даярдангыла балдар. Саламатта калгыла балдар. Ушул менен кыргыз адабияты сабагы